Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Тажикстандын аймагына кирип кеткен жылкы кайтарылды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык кайтарылган жылкы үстүбүздөгү жылдын 23 марттын түнү байланып турган жеринен бошонуп кетип, коңшу Тажикстандын Исфара районунун Лаккан айыл аймагына кирип кеткен. Карабак айылдык милиция бөлүмчөсү менен Согди облусунун Исфара райондук милиция кызматкерлери сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анын жыйынтыгында 6 апрель күнү жылкы өз ээсине кайтарылды. Чет булакта 85 турак үй сел коркунучунан коргоого алынды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Баткен шаарынын Чет булак кварталындагы 600 метр сай тазаланып, анын жээгиндеги 85 турак үй сел коркунучунан коргоого алынды. Мындан сырткары 1 чакырым чарбалык арык жана 1 чакырым ички чарбалык жол селден корголот. Ошондой эле ушуга окшогон алдын алуу чаралары Баткен облусунун башка аймактарында да кызуу уланууда деп айтылат маалыматта. Баткен шаарынын Чет булак кварталында механикалык тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Механикалык тазалоо иштери аяктаганда бул жерде 85 метр турак үй корголуп калат да. Лейлекте жаңы мектеп курулат. Лейлектин Сарыдөбө айылында жаңы мектептин курулушу башталып, капсула салынды. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка караганда, жаңыдан курулушу башталган мектеп 150 окуучуга ыңгайлашып, 2 кабаттуу болуп курулат. Мектептин курулушун жаңы окуу жылына карата бүткөрүп, 1 сентябрга пайдаланууга берүү пландалган. Баткенде апрель баатырлары эскерилди. Бүгүн 7 апрель күнү Баткен шаарында Баткен мамлекеттик университетинин апрель окуясынын курмандыктары эскерилди. Ага президент облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган жетекчилер, окуу жайдын окутуучулар курамы, жаштар катышты. Иш-чарада апрель окуясынын маңызы хроникасына тарыхчы окутуучулар кеңири токтолуп, иш-чаранын соңунда курман болгондорго багышталып Куран окулду. Мындан сырткары Абдикарим Алимбаев Баткен шаарындагы Борбордук мечитке барып, жума намазында апрель окуясында шейит кеткен баатырлардын арбайына багышталып Куран окуду. Эске салсак, 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкектин Борбордук аянтында элдин толкуну менен Бакиевдик бийлик кулатылган. Бул окуяда Баткендин 5 тургуну көз жумуп, 4 жаракат алган. Баткенде кайрымдуулуктун 1 айлыгы уланууда. Бул тууралуу облустук казыяттан маалымдашты. Маалыматка ылайык, Баткен райондук хатибияты тарабынан азык-түлүктөрдөн турган Рамазан баштыкчасы 50 үй-бүлөгө таратылып, дагы 20 үй-бүлөгө кийим-кечелер таратылды. Белгилей кетсек, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын чечими менен Рамазан айында кайрымдуулуктун 1 айлыгы жарыяланган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.